Эшенкул, рахмат, аябай жакшы мактадың, катуу мактадың, ошого теңбизби, тең эмеспиз. Жок, тең болгон жөн айтып атам да, капыра элдин оозунда жүргөн кишинин бардыгы. Ассаламу алейкум, урматтуу Марал радиосунун угуучулары, урматтуу Кыргызстандын мусулмандары, Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү, Эшенкул айткандай бүгүнкү Орозонун акыркы күнү менен, эртеңки айт күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар кут болсун. Алга куш келипсиз анда. Эми өзүңүз байкап билип атасыз, талаа түстө көп жүрөсүз, сахнада өмүрүңүздүн жарымынан көп өтүп кетти. Марал радиосу менен мурда кийин таанычтыгыңыз, туугантылыгыңыз бар беле? Жок беле? Марал радиосуна менимче экинчи жолу келип атат окшойм, же үчүнчү жолу экен. Бирөөсү кайсы мезгилде келгенин билбейм, бирөөсү точно эсимде. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мискенбаев менен айтышканда ушул жерден баштаганбыз да. О Кудай сактайбы. Эми ауке Мискенбаев өзү менен болсун, саясат өзү менен болсун, илгерки биздин чоң атабыз Владимир Ильич Ленин айткандай, коомдо жашап аткандан кийин коомдогу жаңылык менен аралаш бололу, туура. Саясатка да өзүнүн бир кезеги келер, бирок бүгүн жалаң гана мына уктуруучуларга, угармандарга жаңы күлкү, себеби биздин коногубуз айтылуу куудул өнөр адамы Абдылда деп атат. Мен деле сразу эле саясатка кирип кетейин деген жерим жок. Теге эстедиңиз. Мурда кийин келдиң беле дегенден ошону эстеп атам да, мына кабинетни көрүп алып анан эстеп атам да. Туура. Алга эми көпчүлүк мен түшүнүгүм боюнча 6 миллион кыргыз журту куудулдар деген теманы сүйлөшө баштаса эле, сөзсүз ошонун ана башында Абдылда Иманкулов деген куудул сап башында жүрүп атасыз. Бирок сахнадагыңыз, өнөрүңүз, ички дүнүйөңүз, сүйлөгөнүңүз толтура элдин эсинде. Бирок кайдан чыккансыз, кайдан пайда болгонсуз, кичи мекен деген бар, туулуп өскөн жери бар, жашыңыз, бала чакаңыз, байбичеңиз, турмушуңуз жөнүндө бир эки ооз. Рахмат, бул эми жаңылык эмес, көп жерлерде эле айтылып жүрөт, элдин көпчүлүгү менче билсе керек. Мен Токтогул районунун Толук айылынан болом, Кечел айылдан келдим дегендей. Азыр 56-да жашым, сахнада жүргөнүмө 35 жыл болду. 10 неберем бар, 2 кыз, 2 уулум бар дегендей. Кудайга шүгүр, кийим бүтүн, курсак ток, жаман эмес. Жакшы болсун. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Эми Кудай кааласа Орозонун акыркы күнүндө кичине маектешип атабыз. Бир жакшынакай кеп уктук, анткени ушул телефондун бир жакшынакай пайдасы бар экен. Бүтүн жаамы журтка сиздердин баскан турганыңызды кабарлап турган жакшынакай баракча бар да. Мына бир жуманын тегерегинде элге кабар болду. Жакын арада Россия мамлекетине Токой чейирди аралап, Сибирден бери, Сургуттан бери бир гастролдоп кетип атпыз, туурабы? Буйруса ушул 21 күнү, ушул айдын 21-inde Иркутскиге учабыз, 22-синде Иркутск шаарында, анан Читада, анан Улан-Удэ, числолорун мен так билбейм, 22-си күнү Иркутскиден башталат. Ошол Сибирден бери айланып келип, аягы ушул Москва, Питер менен бүтөбүз го деп турабыз. Кудай кааласа тыйын издейм, оокат кылам, бала чака багам деп сыртта жүргөн миллиондогон кыргыздардын күчүнө күч, кубатына кубат, күлкү тартуулап, көңүлдөрүндү тазартып келет экенсиздер. Буйруса, өзүм да көптөн бери бар элекмин. Сагындың? Мен да сагындым, балким алар да сагынгандыр, барып көрөбүз да кандай сагынычты. Ким бар коллективде? Коллективде ким бар? Коллективде мен, анан Тынар Курбаналиев, Бостонкулова деген Гүлжина деген ырчы кызыбыз бар, Ырысбек Жантөрөев бар, дагы ушундай коллектив. Буйруса, аман эсен барып келиңиздер, ийгилик коштосун. Сөзсүз түрдө баягы сарыгара жортсоң кызара бөртөсүң дейт. Ошончо алыс жерге баргандан кийин мээнетиңиздер кайтсын абыке. Рахмат. Ден соолук жакшыбы? Кудай буйруса. Орозо жөнүндө баштап калдык. Орозону эмне кылдыңыз? Кармадыңызбы? Жок, неме калп айткым келбейт. Мен орозо кармашка аракет кылган жок элем. Себеби жаш кезде
Анан эми кармайын дегенде жакшы ой болуп неметкенде мына 3-жыл 4-жыл ден соолук жакшы жол бербей атат. Мага азыр ачка болгонго да болбойт, өтө курсак тогуз жүргөнгө да болбойт. Ушундай. Бул эми шылтообу же кандай өзү? Же ден соолукчун ошондойбу? Эми аны көпчүлүгү эле билсе керек. Мен ар бир жылда 2ден жатып турам. Анда ден соолук чың болсун, Кудай кааласа. Мына 56 жашка келип 56-нын чайын ичип атам деп калдыңыз. Демек, Кудай өмүр жаш берсе, күч кубат берсе, элдин алкоосу алаканча болар, сиз тарапта көп боло берсе, узак жашайсыз да. Мен айтайын деп атканым, дагы бир 7 жылдан кийин пайгамбардын жашы 63 деген жашка келесиз. Буюрса. Ошондон кийин кармайсызбы? Ага жетпей эле кармасак керек эми, Кудайга буюрса. Сиз экөөбүздүн тилегибиз бир жерден чыгып атат. Менден да ушундай көп суроолор болду эми. Тамакка сөзсүз түрдө чыдайм. Анан бул куурагыр дагы бир жаман адатым бар. Тамеки дегенден кыйналып кетем деп эле ушуну сылтоо кылып жүрөм. Аны бир айтасың, бек айтасыңбы? Бала эсте аябай кызык көрүнүп, мода көрүнүп баштап алган экенбиз. Ошонун азабын мен да тартып жүрөм. Өзүң Кетмен төбөнүн кулунумун дедиң, эми чындан эле жана күмөндөр Абылов деген эл артист чоң куудул мырза айткандай, Кудай таалам ушу өнөрдүн ырыскысын чачып жүргөндө Кетмен төбөгө келгенде ылдыйраак, ушу жакыныраак учуп, анан аябай көп себелеп кеткендей. Мен аябай макулмун, анткени ырчылар өтө көп чыкты, төкмөлөр чыкты. Куудулдарга кандай болуп калып атат Кетмен төбө? Буюрса жаман эмес го дейм. Азыр деле ошо бир райондон, мисалы үчүн жанагы Рахмандын группасында жана Беш Тапан деген балдардан 2-3 биздин айылдан. Бир айылдан. Бир айылдан. Наркы 19-20, 18 кылымдардагы Кетмен төбөдөн чыккан айтылуу куудулдардан ата бабалардан кимдер бар? Бекназар. Бекназар куудул. Баракелде. Бул өзү турмуш сизди ушул сахнага алып барып таштадыбы же билим барбы? Жок, эч кандай билим жок. Мен ошол баштаган эле ишим ушул. Ошону менен келатам. Кудай буйруса, башка иш кылып көргөн эмесмин. Өзү мен Жамбылдын бир немеси бар, илгери бир ойногон сатирабыз бар эле. Ошо мен жанагы псилотмун да, балчы. Ошону айтыш үчүн бир интермедияда айланып келип анан кем Абдымак болуппу? Жок, ал образованиясы жок да, средний. Анан асалчы деп койчу да. Бирок мен аны окуганым менен иштеген жокмун. Иштегенге аракет да кылган жокмун. Мен 80 азыр түшүнбөйм дагы. Мен 80-жылдардын башын эстеп атам да, оке. Себеби Туура. сен экөөбүздүн 1-2 жаш айырмабыз болсо тең түш болдук, замандаш болдук. Далай гастролго мына Кара Бурага мен иштеген жерге биз Токтогулга далай байма-бай каттадык. Ошол кезде Токтогул элдик театры, ошол жерде Бусурманкул Корошев тайталы, ошол жерде Самат Аскаров тайталы, Ашымбек тайталы, кадимки эле Шалдыракчы Кадырбек тайталы, Тилембаева. Ооба, Эркин агабыз тайталы, мына ушулардын баардыгы менен силер менен чогуу аралашып чай ичтик да, ошондо элдик театрдын өзүнүн республикадагы аты Токтогул элдик театры фестивалга катышат экен дегенде, калган республикадагы бир топ элдик театрдын жамааты айрымдар мандыраш болуп калчу да. Себеби бүтүн профессионалдардын бардыгы ошол жакта, менин көз карашым ушундай болду да. Шакыр Эжең Талиповаң баш болуп. Ошол коллектив менен бүгүн байланыш барбы? Баары бир кандай болгон күндө да булактын башы ошол жак, фундаментиңиз ошол театр беле дейин да. Мына ушуну эң туура айттың деске. Мен бирде эми мындай да, мен бир жылы ушул түштүккө бир айга гастролго кетип атып, өзүң айткандай ушул жерден мындай неме болду эле деп, баарын ешип жүрө албасам дагы Ырыскүл эже менен Самат экени ешитип алып бир кыдырып келдим. Бузурман эке мени менен 3 жыл иштеп эле мына бул наркы жылдын аягы эле пенсияга чыккан да киши.
Анан кайра ошол райондун администрациясы, аким да өзүнүн айылынан болот. Бузмай экес, керек экес, тигиндей экен, мындай экен деп ушинтип болбой атышат. Абдылда эмне кылам? Ал өзүңүздүн ыңгайыңызга карап көрүп неме кыла бериңиз дедим. Азыр ошол жерде пенсияга чыгып, бирок иштеп атат. Өзүң айткандай өтө керектүү кишилер булар. Мен театрда алардан алган тарбиям, школам ошол болду. Өзүң айткандай, мына сен режиссер болуп турдуң Кировдо. Андагы менен азыркыны салыштырып болбойт. Азыр академический театрлар, кирейген драм театрлар гастролго чыкпай калды. Ал кезде ошо элдик театрлар кошулуп гастролдо жүрчү элек да. Тынбай, айлап шерне жеп, кыдырып, анда элде ушундай эле азыркыдай болуп концертке эл келеби, келбейби деген түшүнүк жок эле да. Андай суроо болчу эмес эле. Эң негизгиси барып афиша илип кой. Болду. Ал драм театрбы, элдик театрбы, башкабы, эч кандай неме жок эле. Азыр андай эмес. Азыр мына мен баягы неме кылып аткандай болбойн. Филармониялардагы, театрлардагы илгеркидей гастроль кылып чыкпай калды да. Бери жагы 20 жылдан бери. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө Ауке, мына 80-жылдан эсептесем, буйруса 40 жылга жакындап калат, биз экөөбүздүн тааныш болгондугубуз. Туура. 6 миллион кыргыз элинин 5 жаштагы баласынан 90го чейинки кемпир чалынан Абдылда Иманкулов ким десе куудул деп айтат. Мен буга шегим жок да. Анан бүтүн 6 миллион эл билген, ошол элге өнөрү менен сиңип кеткен куудулга ак үй менен көк үй болбой калганда эмгек сиңирген артист дегенди берүү бул эмне оорбу? Же бир кыялыңыз чатакпы? Же прическаңыз жакпайбы? Эмнеңиз жакпай атат? Мен такыр түшүнбөйм да. Себеби 6 миллион калк билген элге, немеге өнөрчүгө ушул бир төш белгисин, анан эмгек сиңирген эме эл артисын коюп отуралы макул. Сен кызык суроо берип атасың. Бирде бир жыйында неме бир шайлоодо бир жерде чайда отуруп калып, анан Ырыспай Абдыкадыров жөнүндө сөз чыгып кетти. Мен ал Ырыспай экенин акыркы өмүрүнүн акыркы 10 жылдын ичинде ал киши менен жакшы жүрүп калдым. Агыны болуп дегендей. Анан сүйлөп атып анан кийин мен айтып атпаймынбы? Ырыспай экенин кыялы жаман эле. Тигиндей мындай деп. Аны жакындан билгендерим баары билет да. Десем Мадымаров айтат, Атаң Кисенбаевич, койсоңуз Абдулда аке дейт. Ырыспай экенин кыялы сиз экөөбүздүкүнө караганда жакшы болчу деп. Азгандай бул кыялдан деле эмес го дейм. Эми ушундай болуп атат, мындай суроолордон чынын айтсам мен чарчадым. Кайсыл жерге барба, мындай передача эмес, жөнөкөй эле мындай бир көчөдөн жолуксаң, как будто мен алар берип атса мен албай койгондой, албай аткандай көрүшөт да. Анан эми эмнеге болбой атканын, кантип болбой атканын ошолордон сурап көрсөңөр жакшы болмок. Туура. Жок, мен сурашым керек эмес, мен изилдешим да керек болуп жүрөт да. Себеби бешиктен бели чыгып чыкпай, фонограмма менен ырдап, анан бир жакшы бир тааныш туунуш күтүп, Кыргызстандын бир 10-15 гана пайызы билген ырчылар ушундай бир наамга жетип алса, жана аксакалдардан калган улуу сөз кардыма эмес, кадырма деген нерсе келет да. Биз эми тең туз замандашпыз да. Ошол мээнетиңердин күйүп кетип аткандан мен кадимкидей ичим ачышкандан айтып атам. Мына ушул Күмөндөр мырза театрда, Нарын театрында иштеп, спектакльдерди ойногону боюнча ошол кезде эмгек сиңиргенин алды. Андан кийин театрга кирди чыкты, бол эми гана академ театрда иштеп атат, бирок кандайдыр бир шарты менен мына кече жакында эл артист алды да. Эми ошол үзөңгүлөш, багылегин тебелей артынан кошо келаткандан кийин ошол мээнеттин баардыгы мына силер тарапка эмнеге өтпөйт? Мен ак үй менен көк үй менен чатагың барбы, жокпу, же мунчетиң келбей атабы? Күмөндөр өзүң билесиң, заслуженный артисти Нарында театрда иштеп жүрүп алды. Андан бери деле давын алса болмок. Андан бери 20 жылдан ашык убакыт өттү да. Болбосо 5 жылдан кийин бериш керек эле.
Эми бул өзү ушундай бир нерсе экен да. Жанагы айтып аткандай тигил алды бул алды деп мен татыктуу эмес деп дагы айта албайм. Өзү мунун технологиясы мындай механизми туура эмес деп ойлойм да. Мисалы үчүн бир мугалимге эмгек сиңирген мугалим же врачкабы берсе жарашат да мындай. Анын жакшы мугалим экенин ошол мектептен башка эч ким билбейт да. Ага представление берсе болот. Бизде мындай жакшы мугалим бар. Бир жакшы врач болсо бир өрөөндө же ошол бир больницадан башка эч ким билбейт. Ага коллектив ошентип представление берип мындай кылып бизде мындай врач бар, мындай тиги бу деп курулушчу башкабы ошентсе болот. Артист деген эмне? Артист деген элдин алаканында жайылып көрүнүп турат да. Кандай иш кылып атканы, эмне кылып атканы буга кереги жок. Жанагындай барып анан кийин представление берип башка кылып, жөн эле чакырып алып, татыктуу чакырып алып бериш керек. Мунун толтура турган жанагындай документациясы көп экен, бир топ нерселер бар экен, аны тааныш керек экен, же башка угушум боюнча да. Анан мен болбосо канча жылдан бери башка артисттер катышпай калышы мүмкүн шайлоолорго. Мен сөзсүз катышам да. Канча неме депутаттар менен жүрөм. Мен алсам алар менен деле баягы неме кылып алып алсам болмок. Менин немем туура келбейт. Рамкама туура келбейт. Барып бирөөгө барып мен жакшы артистмин же мен мынунча мен эмгегим бар, мынтип койбойсуң, мантип койбойсуң деп мен айта албайм. Мен айткым да келбейт. Мен кантип айтам? Мактаса бирөө мактасын. Анан мени мактап кой. Мен мунуга татыктуумун, мага муну бер, ал тигиндей мындай дегенди Кудай ушул акыл эсимен ажыратпаса, ушул немемен ажыратпаса, мен эч качан айтпайм аны. Мен түшүндүм. Өткөндө бир жума болду, өзүм Facebook'тан окуп калдым. Бирөө жазыптыр, ушу Абдул Иманкуловго заслуга бериш боюнча суранып койбойлубу, суранбайлыбы деп. Жок, кол топтобойлубу депептир, суранбайлыбы деген экен. Эми толтура баягындай неме бери жактан окуп алып өзүм уялдым. Эми негизи сиздин азыркы баягы чечмелеп бергениңизден мен мындай түшүндүм. Демек ич күптүүлүгүңүз жок. Өздөрү бааласа берсин. Баалабаса жок. Мына өзүңүз айткандай Токтогул атаны, Калык атаны, Осмонкулду, Бекназар Куудулду айталы, элдин оозунда кылымдап калып атат. Алар заслуженный артист эмес. Мына кылымдап элдин оозунда. Демек ошол даража жанагы ала турган белеттен же болбосо төш белгиден кымбат да, андан ыйгыраак болсо керек. Туурабы? Чоң рахмат. Эми абыке мындай кылса, бала чакаңыздын ичинде өзүңүзгө бир тартып куудул сүйлөп, сахнаны эңсеп дегендер барбы? Себеби жанагы ырчылардын арасынан сөзсүз баласы ырчы болуп чыгат, же кыз ырчы болуп чыгат, актерлордон же баласы чыгат. Мына мен өзүмдүн эле турмушуман, өзүмдүн үй бүлөмөн айтайын. Мен жана чоң уулум тамада болуп чыкпадыбы? Кино актер болуп чыкты. Канданбы, генденби, же мен кылган кызматымды көрүп жүрүп ошо ыктадыбы? Ошонун тегерегинде суроодо бир барбы жанагы бала чаканын ичинен? Мындай да. Ынта койгону. Мындай дагы болот экен да. Анан бир ушундай өнөрпоздун баласы же кызы сөзсүз эле түрдө тартып калбайт экен да. Ооба. Мына өзүң балаңы айтып атасың. Значит, демек сенден балким мындай неме алгандыр, таасир алгандыр. Замирбек байке Үсөнбаевди кантип айтабыз? Мына накта атасын тарткан экен. Бирок Алла Таала ар бир эле немеге бере бербейт экен да. Вот. Анан мен ырчымын, же мен немемин, значит, мен баламда, кызымда ушундай болуш керек дегендерге мен кошула албайм. Биринчи бул нерсеге биринчи Алладан, нар жактан Кудай Тааланын берген мындай бир шипасы болуш керек. Андан кийин эмгек болуш керек. Анан Кудай Таала бербеген немеге эле барып эле сүйрөп барып эле сен ушундай боло беришиң керек деген болбосо керек.
бүлөм мен неме туура келбейт. Мен үй бүлөмдө чай ичип отурганда мындай немеде тамаша чабыз, балдар менен да күлүп жайнап отурабыз дегенде сүйлөгөндө абдан жакшы, удачный сүйлөшөт. Бирок алардын бардыгы эле ызнач ошентип жакшы сүйлөп койсо эле, демек артист болот, анан актер болот же акын болот дегенден алыспын. Азырынча мындай көзгө көрүнө элек. Жок, чоң балам башка өзүнүн кесиби бар, башка жерде иштейт. Кичүү балам азыр 9 классты мына экзамендерин тапшырып атат. Анан бул бир жагы, экинчи жагы артисттин турмушун эми сен экөөбүз жакшы түшүнөбүз да. Ошон үчүн бир үйгө бир эле артист жетишсе керек деп ойлойм. Эми үй бүлө жөнүндө айтылып калды. 1 жылда 12 ай болсо, бир 9 ай сахнада жүрөсүз, 3 ай бала чака байбиченин жанына келесиз. Огородго чыгасызбы? Огородду көрдүңүзбү? Барбы огород? Жер үйдө турасызбы, же эртагда турасызбы? Жер үйдө турам. Раматылык Манас Бердибеков айтып койчу эле. Абдылда ушундай неме, туалетке өтүп кетип атканда да туурасына жатса аттап өтөт деп. Рахман айтат, Абдылдын башы катуу иштейт дейт. Лампочка күйүп калса ошого монтер чакырат деп. Мен өзүмдөн да, мен огородко бир кетмен же күрөк алып чыгып алсам, кошуналар акмалап карап, анан күндү карашат. Бүгүн күн жайбы же күн чыгабы, бул киши колуна кетмен күрөк кармап калыптыр деп. Көрдүңбү, ошон үчүн элдин баарын караткым келбейт да, мен улушу жазабайм. Аманчылык болсун, ден соолук болсун. Эми чындан эле кыргыз журтунун оозунда, кыргыз журтунун көкүрөгүндө бир жакшынака тамашаларыңыз менен эсте калып жүрөсүз. Ийгилик болсун, Кудай кааласа. Эми 20-биринде анда аттанып аткан экенсиңер. Аяк кадамына сен барып келиңиз. Азыр кичине бир чакан реклама болсун. Рекламадан кийин буйруса дагы өзүбүздүн маегибизде жакшы бир уланталы. Бул карандай мээнет, кызылдай мээнет. Өзүңөр жазасыңар, өзүңөр толгоносуңар, өзүңөр төрөйсүңөр. Анан сахнага алып чыгып алып ошону бышырып элге жеткиресиңер. Ошону менен чоң ийгиликтин баары жетип атат. Эгер ушуга атайын бир жазмакениңер болсо, атайын бир режиссер коюучу болсо, сахнанын жасалгасынан, кийген кийим, имиджиңерден бери образга, персонажга келтирип турган шундуктуудай болгон бир команда болсо, кыргыз куудулдук өнөрү канчалык деңгээлге чыгар эле? Андай болсо аябай эле жакшы болмок. Мындан 2 жыл, 3 жыл мурда Астанада жана казактар чакырып калып, анан Кыргызстанда мен бардым. Анан Өзбекстандан жана Абыт келди, Асамов. Анан Кривое зеркало, неме Петросян немесинен Христенко келди, Игорь. Анан үчөөбүз бир гостиницада бир 3 күн жашап калдык. Мен сурадым да алардан. Монча концертти кантип успеть этесиңер, биринин аркасынан бирин. Мен кыйын да бул. Десем алардын баары эле Москвада жашап, ошол жерде иштебейт экен. Булар Сибирден, ар жактан, бер жактан, Уралдан, ар кандай экен. Булар 6 айда бир жолу 1 айга чогулат экен. Ошого чейин өзүң айткандай аякта жаза тургандар жазып баардыгын даярдап коет экен. То есть ошол 1 айда 2 концерт запись кылышат экен. 1 айга келебиз дейт, күнү түнү ырып ичсе болот дейт. Эми көрүнүп турат да, баардык авторлорго белгилүү ким кайсын ойнойт, ким алып кете алат дегендей. Записьте, студияда ошол жерде, башкасы ошол жерде, баардыгы ошондой неме экен. Анан ошентип, анан кийин 2 концертти дайындап, 2 концертти запись кылып коюп, анан кайра 6 айга өз иштерин кылып келет экен. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Муну жакындан билген үчүн ушул сөздөрдү айтып атасың. Эгерде бизде да ошондой шарт болгон, бизде өзүң айтмакчы үйдө даярданабыз. Жазабыз, башка кылабыз, тигинтебиз, минтебиз. Биз Дворецке, спорт сарайга концерт коюп атсам, концерт башталардан 2 саат мурда келем. Ага чейин киргизбейт. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ошол жерде баштан аяк бир прогон кылып алайын деп атсаң, жанагы оператор келбей туруп алат. Мен концерт башталарда коем дейт.
анан аерде кызычу. Силер эрте кирип алып эмне кыласыңар, 2 саатка же 3 саатка алгансыңар залды, ошо момент ачабыз дейт, башка дейт. Өзгөчө жанагы операторлор бизде эми көп немеде только акча алганды гана билишет да, а условия түзүп бергенди билбейбиз. Мына Россияга башка немелерге барып келип жүрөбүз, аларда оператору, звукачы, свети, башкасы келип алып отурушат. Качан прогон кыласыңар, прогон кылбай кантип кетесиңер, бересиңер деп. Бизде каяда андай жок. Айкте жаман жакшы айтышасың. Бир мээңди бир жагы программада, бир жагы тиягыңда, муну жакындан сабакшогон жакындан билгендер гана иштесе ошол жерде. Филармониядабы, дворецтеби, ушундай бир концерт өткөрө турган мекемелерде алар түшүнөт. Мисалы, сен болсоң түшүнөсүң да, мен келип айтам да, эжеке, мен программаны прогон кылышым керек десем, билесиң да, сөзсүз түрдө прогон кылыш керек. Кээ бирлери антпайт. Прогон эмнени прогон? Прогон дегениң эмне деп сурайт. Терминдин өзүн түшүнбөйт, терминдин өзүн түшүнбөйт. Же мен айтайын деп атканым, баягы Союз учурунда Чалкан деген бир сатиралык журнал бар эмес беле? Ошону түптөгөн ошол кездеги сатира жазгандар Токтосун Аксакал Самуденов, Жолоочу Рыспаев мисалы үчүн, мана ошондой аксакалдардан азыр баягы жазып калгандардан ким бар? Ошолор менен кичине бир кабарлашып, балким бир актуалдуу тема, адабий тили менен, сахнанын тили менен сонун кылып бир жазып бергендер барбы? Ошолор менен иштешесиңерби дегеним го. Азыр бир нерсени айтайын деп атам. Мисалы үчүн мен бир жылда 2 жолу программа дайындайм. Жазда, анан күздө. Жаздагысын дайындап неметип алып, анан немеге гастролго чыгып кетем. Күздөгүсү жайда каникул. Мына рекламаң башталбайын деп калды окшойт, рекламадан кийин кылалы. Марал үналгысында жарнам. Ошол эле темада ошол эгер замандар бир оңолуп калса, акча каражаты табылып калса, ошондой бир жазуучулар, сатириктер жазып берсе, аны коюучу режиссер пайда болсо, бара-бара жакшы болуп кетеби дейм да. Себеби жеке формага өтүп алып эле мына Рахман Разыковдун өзүнүн жазгандарын көбүрөөк ойноп каласыңар. Ана сиз өзүңүз толгонуп мына коомдо, элдин арасында эмне деген бир ачуу бир нерсе пайда болуп калса, ошону түп-түз эле элге алып чыгып атасыңар. Бул жалаң өзүңөрдүн кызылдай мээнетиңер болуп атабы дейм да. Анан мунун баары чоң мээнет да. Ошого чейин силерди сахнага ойнотуучу катарында эле, чоң куудул катарында, аткаруучу катарында эле калсаңар да, калган материалдын баарын дайындап берген бир школа болобу? Бул негизи болочокто болчу ишпи дегеним го. Болочокто болсо болот. Мен айтып келатканым, бир жылда 2 жолу программа дайындайм, жазам деп атканым. Эми ошондо деле өзүң айткандай толгоносуң да, издейсиң, идея кайсын айтсак муну тим эле абадай керек болот. Бир жаман жери, кээ бирлери айтып калышат, ошо меникин ойнобойт же тиги бизден сурабайт дегендей. Ачыгын айтып коеюн, ошондогу кээ бир сатириктер, кээ бир мындай неме жазгандар азыркы тапка жараша, азыркы акыбалга жараша, азыркы болуп аткан окуяга жараша жазбай атат да. Кимдир бирөөлөр жаман көрүнгүсү келбейт экен бирөөгө.
башка кылгысы келбейт экен. İzdeyibsiz. Mana ben izdeyim. Ben bir top kişilerdekin atayını aldırıp alıp gerek olsa okup da gördüm. Tap takır sahnaның nemesine tuğru gelbegendir. Kalıp ketkendir de. Do ilgerki sayız mezgilinde bu mınday emes de koğumga jaraşa ösüp turат да. Бұл сатира деген ушундай болуп аткан нерсени бүгүн айтпасаң, бүгүн ошону ойнобосоң, эртең 3 айдан 5 айдан кийин же 1 жылдан 2 жылдан кийин аны айткан жаңылык эмес, ал өтүп кетет уже. Жанагы убагында айтылбаса сөз атасы өлөт дегендей эле кеп бул. Убагында айтыш керек, убагында айтпаган кээ бир сатиралар болот, өзүнүн актуалдуулугун жоготпогон. Аны мисалы мындан 10 жыл мурдагы ойногонду азыр ойносоң дагы эл так ошондой кабыл алат. Неге? Демек мындан 10 жыл 15 жыл мурдагы проблема азыр деле бар экени көрүнөт. А кээ бир башка нерселер бар, өтүп кеткенден кийин кылычыңды бокко чап. Дагы бир жолу Кутман-Кушуба күнүңүздөр менен урматтуу Марал радиосунун угармандары, мына бүгүн кайрадан эстафета берүүсү уктурулуп атат. Мен алып баруучу Тамадалар борборунун негиздөөчүсү Айтылуу Тамада Ишенкул Барпиев жана менин маңдайымдагы бүгүнкү эстафетанын коногу кыргыз журтунун өзгөчө өнөрчү куудулуу сөз түрдө Абдулда Иманкулов болду. Абуке эми момундайда мен ушул баарыбыз тең өскөндөн кийин ушундай бир ичим ачышып турган нерсе, ошол сахналаш болуп жүргөн бир учурдагы Жаныбек Алыкулов, бир учурдагы Манас Бердибеков, бир учурдагы өзгөчө бир феномен, бир башкача аткаруучулук чеберчилиги, үнү, кыймылы менен дөөлөт кыргыздын эсинде калган. Мына ушулардын орду толгуз эле болуп калды. Анан эми Кудай өмүрүңөрдү узагынан берсин. Ушул биздин муун мына 60га кирип барып атасыңар, туурабы? Андан ары 70ге чейин эми сахнада жүрүштүн шарты болуп калабы, болбой калабы? Артыбыздан келе жаткан куудулдар бар, биз ушуларга ишеним артабыз. Кыргыз куудулдук өнөрү мындан кийин да өрчүйт, өсөт, анткени ишенич артып аткан балдар барбы деген көз караш кандай болуп атат? Кимдер келе атат артыңызда? Толтурат, мен эми тигил бул деп айта албайм. Бирин эстеп айтсам, бирин айтпай калбанан таарынып калышат. Кыргызда жакшы сөз бар го, эл ичи өнөргенчи дегендей. Анан тиги токтоп калат, анан болбой калат деген болбойт. Эми чыгат да, эл болгондон кийин, журт болгондон кийин Алакан эмес. Азыр да бар дегендей. Туура? Буйруса. Азыр да бар буйруса, жаман эмес. Мындайда только мен бир нерсени айтайын. Бул ичкүдүлүктөр эмес, кээ бири кандай түшүнөт билбейм. Мынабу биздин КТР, мынабу тамашоону КТР көр. Биздин концертти бир 15-20 жылдан бери КТРден көрдүңбү? Көрө элексиң да. Жок. Тартпайт. Бербейт дагы. Мен канча концертим жатат азыр. Жанагы кээ бир немелер тартып алып эле мындай неме кылбаса берилбейт, жатат. Анан ушу тамашага окшогон, мына КВНге окшогон немелерди алып чыгып алып, өкүнүчтүүсү ушул жана азыркы жаңы муунду, жаңы өсүп келаткан жаш балдарды кыргыздын болгон өнөрү, куудулдук өнөрү ушундай болсо керек деген гана түшүнүк калтырып атат. Ал эми коомдук биринчи канал кабыл албаса, жеке ортодогу мамиле боло берсин, бирок азыр цифровой болуп калгандан кийин жеке менчик өтө көп канал бар да. Алар менен мамиле түзүп ошолорго берсеңер болбойбу материалды? Кайсыл менчик? Мисалы, мен бир нерсени айтып коеюн. Мына өткөндө эле былтыр күзүндө ушул Бишкектеги концертиме рекламасын акчасын төлөп пирамидага алып барып төксөм, өзүм ошто концерт берип атам. Бир күн берди дагы эртеси күнү чалышты мага. Алдаке акчаңызды алып кетиңиз, биз сиздин концерттик рекламаңызды бере албайт экенбиз. себеп? Ошо себеп менде турат. Неге
десем өзүңүз түшүнүп атпайсызбы деп. Түшүндүм. Мен түшүнбөй атам балдар. Силер айтсаңар, вот түшүндүрүп десем, билип атпайсызбы, жогору жактан Ак үйдөн дейт. Ак үйдө кошоматчылык оорусу ашынып кеткендер толтура. Силер айткыла баланча түгүнчө деп. Акчамы ошко салып берди. Бу немеден, банктан. Оштон алдым. Андан кийин эле мына эле өткөн эле августта, наркыл августта 31-не карата дагы 2 күн дворецте концерт бердим. КТР 67 миң сом акчаны апарып төккөн жерден эртеси күнү кайра ошо концерт уюштуруп аткан кыздын колуна карматып койду. Биз бере албайбыз. Бергенге болду. Ошону эми издеп көрдүңүзбү? Бул сизге гана байланыштуу болуп аткан ишпи же бардык куудулдарга тиешеси барбы? Жок, мага эле да. Билбейм мен башкасын. Рахманга болушу мүмкүн, Тынарга болушу мүмкүн. Башкасына бере берсе керек, себеби башкасы бизчилеп ачык айтпайт да. Эми абыке буга капа болбоңуз, 60ка чейин келип калган мүнөзүңүз бул эми ушу монча калат, туурабы? Буга чейин кошомат кыла албагандан кийин кыла албайсыз. Көрсөтсүн, көрсөтпөсө бүт кыргыз журту Абдылда Иманкулов деген биздин көңүлдү тазарткан, өмүрдү жашаткан куудул агабыз бар деп сыйлап жүрө берет, туурабы? Ал эми КТР болобу, башка телевидение болобу, өздөрүнүн авирине коелу. Дагы бир чоң мени кубанткан нерсе, замандаш болуп калганыма бир сүйүнөм. Сахнада чогуу жүргөнүбүзгө бир сүйүнөм. Сеники 9-10 небере болсо, меники 8 небере болду. Буга сүйүнөм. Анан экөөбүздү дал ушундай кылып сахнага элге кой берген келинчектерибиздин аты Ырыс да, сеники да Ырыс, меники да Ырыс. Мында да бир окшоштук бар да. Ошон үчүн балким ошондой ырыстуу жубайларга жолугуп биздин багыбыз ачылып атабы дейм. Иштерге ийгилик болсун. Анан эми эстафета программасына, уктуруусуна атайын конок болуп Абдылда Иманкулов деген куудул келди десе, азыр автомобилде баратканы барбы, жайлоодо жатып алып радио укканы барбы, эртең ютубтан көрөбү, кайсы бир мезгилде ушу 40 мүнөттүн ичинде сизден бир тамаша күтүп атабы дегендей ой кетип атат да, бир күлүп алсакпы дегендей. Буга кандай карайсыз? Бир тамаша айтып бересизби? Кыска, сонун тамаша. Жок, бу радиодон айтканга болбойт. Сахна деген өзүң билесиң башка. Студия деген бул экөө асман менен жерди. Жок, угуп атат, 6 миллион кыргыз угуп атат. Күлкүңүздү укту, туурабы? Мына бул жерде бизди сонун кылып жазып аткан кыздар күтүп атат. Абдулда байкебиз келди. Ушул баягы Орозонун акыркы күнүндө бир сонун бир күлүп алсакпы, бир жаңылык болуп калабы, балким да. Ошон үчүн бир кичинекей бир кыска нерсеңиз барбы? Бүгүнкү күнгөбү, кечеги күнгөбү, эртеңки күнгөбү? Эртең айтты, эмне кылабыз? Кандай? Айтты, эл катары майрамдайбыз да, эмне кылабыз? Мындай неме бир окуя болсо, өзүң билесиң, талаада жүргөндө бизде окуялар көп болот. Аны эфирге айта турганы болот, айтпай турганы болот дегендей. Сөзсүз түрдө айтпай турганы, айтылбай турганы толтура. Аны экөөбүз эшикке чыгып алып эле айтышып алып күлбөсөк, мындай кыскасы угармандар таарынбагыла, куудулдарда сахнага чыкканда өнөрү чыгат. Момундай жакшынакай студияга келгенде ал өнөрдү сактап турат, себеби ошол бекер эмес, бекер күлкү эмес. Мени көп айтат, бир сүйлөп койсоң болобу. Анан мен айтам, мен акчага сүйлөйм деп. Анысыңарындай Токтогулда бир жакшы менде мамилеш байкем бар. Апсамады Байжан деген. Ошо киши бир похорон барып калып турса, бир кызуу кызымтал бирөө келип алып, "Я Абдулда, тигүү" деп бир балекеттерди сурап, мындай неме кылып атты. Мен аны жактырбай сүйлөгүм келбей турам. Десем, тиги Байжанеке жанымда туруп алып, ал мындай да" деп беркини тартып атпайбы. Десе, Байжан, сен жөн турчу, мен сенден сураган жок, мен Абдулдадан сурап атам тиги. Десе, Байжанеке айтат, "Ай ата, кыргызга кээде жакшылык да жакпайт" дейт. Ал жактырбай атканын көрүп атпайсыңбы? Ал акчага сүйлөйт, ал сөзүн сатат. Меники бекер болуп атпайбы, көрбөйсүңбү?
Биздин убактыбыз кандай болуп атат? Жакшыбы? Дагы бир жолу абыке ийгилик болсун, Кудай кааласа. Эми 1 айдан кийин Россиядан келет экенсиз, Кудай кааласа. Кудай буйрса. Дагы 1 ай дем аласыз. Анан жайлоого, кымыска, көлгө, сууга түшкөнү барып, күзүндө Бишкектик туугандарыбыз Күзүндө как раз Бишкекте эмес болуп калат экен. Былтыр күзүндө ушул августта Бишкекте болдум эле. Азыр 28-ден бекен 29 августтан 3 неме сентябрга чейин Ошто Бабур театрында, же Кыргыз драма театрында экен, же Бабур театрында экен, администратор договор түшкөн, ушуну билем. ушу жаңы сатиралардын арасында $600 турган кыскач барбы, жокпу? Бар. Барбы? Кудай сактай экен. Мен ойлойм да, ушул күрөө тамырды билип турган куудулдар да, илгери бетке чапкан, түз айткан, ошон үчүн куудулда куйручук катабыз кандай болду эле. Ошон үчүн мына силер коскоп турбасаңар, силер чымчып турбасаңар, эми ансыз да уяттары аздар аз эле го. Жанагы сен айткан ушундай болот да, биз ошо коомдо болуп аткан нерсени айтышыбыз керек. Ооба да. Анан бул нерсе 20 жыл мурда да, 30 жыл мурда да, 5 жыл, 1 жыл мурда дагы айтылып келген нерселер. Ошон үчүн бизди бир мындай бир оппозиционер катары көргөш керек да. Ошондой эсептеп алышып эле, ошондой карап алышып эле бизге кайсыл бийлик болсун кемчилдигин айтышыбыз керек. Туура да. Аны мындай бир душман катары кабыл албаш керек. Сын. Жөн гана сындан чычалабай, наоборот, жыйынтык чыгарыш керек. Анан элдин баары кеп кылып атса, үмүт кылып келип атса, анан биз дагы унчукпай койсок, анда бул туура эмес. Эми аманчылыкты каалайлы. Мына ушул жалпы радио угармандардын өзүнө сиздин күлкүңүз менен тоюп, күлкүңүз менен жашарып, күлкүңүз менен аң сезимин тазартып аткан жалпы ак калпак кыргыз журтуна bir жакшы орозонун акыркы күнү bir тилегиңизди угалы. Мен дайым айтам, бизде мурда элде болсун деп. Эгерде элдин биринчиден мамлекет тынч болуп, эл журт тынч болуп, заманыбыз тынч болуп, элдин курсагы ток, кийими бүтүн болсо, дасторконунда кененирээк нам болсо, анан биз концерт коюп барсак, анан кирет. Демек биздин да жашообуз жакшы болот. Элдин өзүндө болбой турса, анда бизде тем более болбойт. Ошон үчүн эң биринчиден мамлекетте тынччылык болсун, элде тынччылык болсун. Алла Тааланын жанагында бир капысынан чыкчы кырсыктардан алыс болсун, ынтымак болсун, дасторконунда кенен нам болсун, курсагы ток болсо элдин, заман тынч болсо, биз карапайым элден оңой эле жол менен алып алабыз. Демек бизде мурда эл журтта болсун. Буйруса, айткан тилегиңиз кабыл болсун. Эми орозонун акыркы күнү бүгүн арапа күнүндө эртең чоң айтта жакшы тилек айттыңыз. Элдин кулуну, жалпы журттун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чоң өнөр адам катары жакшы батаңыз кабыл болсун. Анан өзүңүздүн көп сатираңыз бар. Эми 35 жылдын ичинде эмне деген гана ролдорду аткарбадыңыз. Жолдош катары мен эсимде калганында өтө көп. Ошолордун ичинен кайра-кайра көрө бергеним качан келдиң, качан кетесиң дегенде, эми качан кетесиз, качан келесиз Маралга? Азыр менде целый 4 концерт жазылып турат, даяр. Эчтекеси таркай элек. Кече гана 1-2 чыгарып жүрүптүр YouTube'га. Канча экенин билбейм, мындан 2-3 жыл мурда жана Кырсбек Жабиров деген эсептеген экен, ар бир айдын алсын долбоор кылып берип атпадык. Ошондо 100 бир бале 130 ушундай сатира ойногон экенбиз. Ошонун ичинде 100гө жакынын мен кошулуп ойногон экенмин. Аны мен азыр өзүм да эстей албайм. Ошону эсептебегенде азыр дагы 3 концерт турат. Кудай буйруса, КТРден, ЛТРден күтпөй, YouTube'дан, башкадан күтсөңүздөр болот. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Дагы бир жолу эстафета уктуруусун урматтуу угармандар угуп атасыздар. YouTube көрүүчүлөр буйруса
Көрүп атасыздар, биздин коногубуз Айтылуу Куудул Абдылда Иманкулов болду. Ак үй менен көк үй мээнетин баалабай эмгек сиңирген эл артист дегенди бербесе да, биз үчүн, кыргыз журту үчүн Абдылда Иманкулов эки жолку эл артист катарында чоң рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик. Бир неме коючу. Сен кайра көп айтып атасың. Атайын ушуну айттырганы келди. Жок, мен ак жол. Ата билем да, бирөө ушинтип элдер жаза берген экен десе бир кыз экен. Албайлы неме бербей ушуну сураганы такыр калбады деп жатты бизде. Андай жок. Мына бул теманы өзүбүз чыгарып атабыз. Себеби дагы бир жолу мен тастыктап айтайын, эл артист менен эмгек сиңирген артист деген жогорку наамды бере турган болсо, бүтүн кыргыз калкы жадыбалдай так билген таанымал өнөр адамына бериш керек. Ошол категория катарында айтып атам. Себеби Ала Тоо кыргыз журтунун бүтүндөй 100% Абдылда Иманкуловдун өнөрүн билет да. Ошон үчүн жана ичим ачышкан жери. Оюңа, тилегиңе, пейлиңе. Кудай кааласа, мен эми 35-40 жылдан бери жакшылыктын жартысы болуп жүрөм, ак жол таяталып жүрөм. Улайым ошондой болуп калса, эфирден дагы бир жолу жолугалы. Ат көөлүңүз аман болуп, Россия мамлекетиндеги биздин мекендештерибизге ысык салам. Жакшынакай күлкү тартуулап, жайдын аптабында, кыштын суугунда окат кылып жүрүшөт ошолор. Ошолордун бар бир көңүлдөрүн көтөрүп, ошолордун бир өмүрлөрүн бир жашартып келишиңиздерге Марал радиосунун жалпы жамааты эл менен биз ушундай бир ыроолойбуз, тилек айтабыз. Анан эми эстафеттин өзүнүн жол жобосу ушундай экен. Бүгүн конок болдуңуз. Эмдиги 4-күнү менин ордума сиз алып баруучу болот экенсиз да, сиздин коногуңуз башка адам болот экен. Ошон үчүн мен эстафетаны сизге чын ыкластан узатып коеюн. Ийгилик, аманчылык бар болуңуз. Абдылда Иманкулов. Рахмат.